Жаш бала менен тоого чыкканда кандай эрежелерди сакташ керек? Бул видеодо айтып беребиз. Кеттик. Биринчиден, бала үчүн ыңгайлуу кийим-кечек жана бут кийим караштырыш керек. Алар тоого чыгууга ыңгайлуу болушу зарыл. Суу өткөрбөгөн кийим да алып алуу шарт. Баш кийим, күрмө жана которунган кошумча кийим алып алыңыз. Экинчиден, жаныңызда сөзсүз суу, тамак аш жана биринчи жардам аптечкасы болушу керек. Балаңыз зерикпеш үчүн оюнчук же китеп алып алсаңыз болот. Эгерде трекинг үчүн таякчаны алууга мүмкүнчүлүк болсо, алып алыңыз. Тоого чыкканда аябай жардам берет. Үчүнчүдөн, күндөн коргонуу керек. Ал үчүн күндөн коргоочу крем колдонобуз. Жол узак болсо жаңылаш үчүн аны жаныңызга алып алыңыз. Күндөн коргогон көз айнекти да унутпаңыз. Төртүнчүдөн, балаңызга кылдат мамиле жасаңыз. Эгерде балаңыз менен биринчи жолу тоого чыгып жатсаңыз, татаал жана абдан узак багыттардан алыс болуңуз. Бала күнгөн сайын бара-бара узагыраак сапарга чыкса болот. Сөзсүз коопсуздук эрежелерин түшүндүрүңүз. Балаңыз жаныңыздан алыстабай, кооптуу жерлерден узак болушу шарт. Кичинекей балдар чоңдорго караганда бат чарчашат, тыныгып алып туруу маанилүү. Бешинчиден, балаңызды табиятты урматтоого, таштандыларды калтырбоого жана айлана чөйрөгө этият мамиле кылууга үйрөтүңүз. Бул эрежелерди сактасаңыз, балаңыз менен тоого чыгып эс алуу коопсуз жана кызыктуу болот. Дагы кандай эрежелер бар? Комментарийге жазыңыз.